Кудайдын чакырыгы 11-iyun. Иштериңди Теңирге тапшыр. Ошондо ойлогон ойлоруң ишке ашат. Идеяларыбыз, пландарыбыз кээде оюбуздун баарын ээлеп, ошону менен ооруп калабыз. Ошол ой адамды кыймылдата баштайт. Бирок дайыма эле адам ал оюн аягына чейин чыгарып ишке ашырбайт. Ага көп себеп болушу мүмкүн. Жалкоолук, туруксуздук, акылмандуулуктун, тажрыйбанын жоктугу, ойду топтой албагандык, башкалар менен кызматташа албагандык. Бирок ойлогон ойлорубуз ишке ашышы үчүн эмне кылышыбыз керек экенин акылман Сулайман кеңеш кылып жазып кеткен. Иштериңди Теңирге тапшыр. Бул эмне дегендик? Адегенде ой келгенде аны Кудайдын алдына алып келип, Кудайданбы же жокпу, анын эркине туура келеби же жокпу, андан сурашыбыз керек. Дароо эле бул суроого даана жооп албай калышыбыз мүмкүн. Эгерде Кудай тараптан ачык тыюу салуу, токтотуу болбосо, анда аракетти улантыш керек. Бирок иштин жүрүшүндө да дайыма Кудай менен кеңешип туруу маанилүү. Дагы бир нерсе маанилүү. Элчи Павыл кеңеш бергендей, сүйлөсөңөр да, иштесеңер да, баардыгын Теңир Исанын ысымынын урматына, ал аркылуу Кудай Атага ыраазычылык билдирүү менен кылгыла. Чын жүрөктөн Кудайдын даңкы үчүн кылгыла. Эмнени гана баштабасын, адам баардыгын сүйүү менен жасаса, Кудайдын батасы менен жасаса, албетте ал иш аягына чыгат, ийгиликтүү болот. Кудай менен баштаган иш дайыма баталуу болот экенин билсек да, дайыма эле ага тапшыра албайбыз. Эмне иш кылсак да, баардыгын ага тапшырып, аны менен улантып, аягына чыгарып, ийгиликке жетишибизге Кудай бизге жардам берсе экен.